Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Россиядан 130 кыргызстандык депортация болду. Россиядагы нелегал операциясынан кийин Москва шаары жана Москва облусунун 130 кыргызстандык депортацияланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков билдирди. Операция негизинен Москвада, Санкт-Петербургда болду. Москвадан жалпысынан 130 киши Кыргызстанга депортацияланды, деди Жолдошбеков. Буга чейин Россиянын ички иштер министрлиги нелегал рейтинен кийин 7 миңдей мигрант депортацияланып, бир нече миң адамга каршы кылмыш иши козголгонун билдирген. Кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүүгө жана чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу. Орус бийлиги операциянын биринчи баскычы 19-25 июнь күндөрү жүргүзүлгөнүн билдирген. Мигранттар рейдтер токтобой жатканын кабарлап жатышат. Өзгөчө кысымга тажикстандык мигранттар кабылды. Июндун соңунда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошунун өкүлү Акбар Разыкулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп, жапырт алып кетип жатканын билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24-июнда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турганын, элчилик аларга укуктук кеп-кеңештерди берип жатканын билдирген. Булак Назар News KG. Артыңардан кууп жүрүп жазалайбыз. Камчыбек Ташиев министрлерге эскертүү берди. Бүгүн 20-июлда өтүп жаткан министрлер кабинетинин жыйынында УКМК төрагасы министрлер кабинетинин орун базары Камчыбек Ташиев министрлерге эскертүү берди. Ташиев билдирүүсүндө коррупцияга аралашкан министрлерди катуу жазалар күтүп турганын баса белгиледи. Мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин, мамлекеттик кызматта иштеп туруп, коррупцияга байланышкан иштерге аралаша турган болсоңуздар, барыңыздар, катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай таанышчылык, жердешчилик, досчулук деген жок. Ким мамлекеттик кызматта иштеп, коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасы менен ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Ошондуктан кызматка келердин алдында ойлонгула. Мындан ары чара катуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекеттин казынасына кол салган чиновник жазасыз калбайт, же бүгүн жазаланасың, же эртең жазаланасың, же бүрсүгүнү жазаланасың. Иштен кеткен болсоң дагы биз артыңдан кууп барып жазалайбыз, деди Ташиев. Булак Суперкежи. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын расмий өкүлдөрү чек ара маселелерин талкуулашты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров, Тажикстандын Согди облусунун төрагасы Раджо Бояхмодзода жана Өзбекстандын Фергана облусунун акими Хайрулло Бязаров менен жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Акылбек Жапаров чек ара аймактарында тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоо үчүн аймактар аралык кызматташуу жана ушул сыяктуу жолугушуулардын маанилүүлүгүн белгиледи. Ал Кыргызстан, кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек мамилелеринин бардык аспектилери боюнча ачык диалогго даяр экенин билдирди. Ушул контекстте биздин мамлекеттер ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо процессин өз ара ишеним духунда мүмкүн болушунча тез арада аяктоо маанилүү. Чек ара маселелерин биротоло чечүү Борбордук Азия чөлкөмүндөгү бир туугандык мамилелерди, стабилдүүлүктү жана коопсуздукту мындан ары да чыңдоого өбөлгө түзөт деп ишенем, деди министрлер кабинетинин башчысы. Мурдараак маалымдалгандай, акыркы 1,5 жыл ичинде Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек аранын 102 чакырым долбоордук сызыгы боюнча макулдашышкан. Булак Назар News KG. АКШнын Кыргызстанга карата ыктымал санкциялары УКМК билдирүү жасады. Бүгүн 20-июлда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети АКШнын Кыргызстанга карата ыктымал санкциялары тууралуу маалыматка жооп берди. Буга чейин The Washington Post басылмасы Орусияга санкцияланган товарларды ташып жатат деген негизде АКШ президентинин администрациясы Кыргызстанга экономикалык чектөөлөрдү киргизүүгө камынып жатканын жазган. УКМК кызматы АКШ жана Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы киргизген санкциялык чектөөлөрдү сактоо режимин бузууга Кыргыз мамлекетинин, анын ичинде эч кандай мамлекеттик түзүмдөр менен компаниялардын тиешеси жок деп билдирди.
УКМК буга чейки компаниялар менен фирмалардын өздөрүнүн ишкердик жана өндүрүштүк ишмердигинин алкагында алар камсыздалган продукталардын акыркы керектөөчүсү жана колдонуучусу ким экенин билбестен санкциялык чектөөлөрдү бузууга катыш болуп калышы мүмкүн экендигин белгилейт. УКМК тарабынан тиешелүү чараларды көрүү үчүн мындай иш-аракеттерди жана бул нерсеге тиешеси бар болгон жеке компаниялар менен фирмаларды аныктоого жана токтотууга багытталган тиешелүү иликтөө жана тергөө иштери башталды. Кыргыз Республикасы жана анын мамлекеттик түзүмдөрү тиешелүү эл аралык нормаларды жана эрежелерди так сактоодо деп жазылат маалыматта. Булак Суперкежи. Бишкекте маршрутканы сүзгөн жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу кармалды. Борбор калаанын Ак Ордо 3 конушунда эл салып жаткан 169 маршрутканы артынан келип сүзгөн ири жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлады. Адам өлүмүнөн алган бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Айдоочунун 32 жашта экени айтылды. Эске салсак, 19-июлда Ак Ордо 3 конушунда жүргүнчүлөрдү салып жаткан 169 маршрутканы Скания үлгүсүндөгү жүк ташуучу ири автоунаа артынан келип сүзгөн. Мунун кесепетинен бир киши көз жумуп, 23 адам ооруканага кайрылган. Алардын 12си дарылоо үчүн жаткырылган. Айдоочу мурдараак саатына 30 чакырым менен келе жатканын айткан. Булак Спутник Эжи.